Каналга агып кеткен кыздын денеси 10 километр алыстыктан табылды. 22-июнда Кадамжай районунун Кайтпас айылындагы каналга агып кеткен 12 жаштагы кыздын денеси кийинки суткага караган түндө табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдары министрлигинин Кадамжай районундагы бөлүмүнөн билдиришти. Маалым болгондой 2007-жылы туулган кыз саат 16:00 чамасында Кайтпас айылындагы Сох Шаймардан каналына түшүп жатып агып кеткен. Жеринде издөө иш-чараларын жүргүзүү үчүн Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жалпы 45 куткаруучу тартылып, издөө иштери түн киргенине байланыштуу саат 21:30да убактылуу токтотулган. Бирок орчундуу жерлерге күзөтүү үчүн куткаруучулар коюлган. Каналдын суусун тосуп, куткаруучулар кыздын жансыз денесин ал агып кеткен жерден 10 чакырымга жакын алыстыктан табылды. Жыл башынан бери Баткен облусунда сууга чөгүп каза болгондордун саны 8ге жетти. Анын 6-оосу жашы жете элек өспүрүмдөр болгон.